Доктор Шашен, коррупция боюнча бүттү сөз. Мен мугалимдердин статусун көтөрүү боюнча эмне жумуш алып барылып атат азыр? Бүгүнкү күндө билесиз. Окуучунун укугу мугалимдин укугунан жогору турат. Мугалим мындайча айтканда эч ким эмес. Бирок ал мугалим келечектеги бизге мындай жол ачуу. Караңгылыктан чыгарып берет мугалим. Ата эне бардыгы мугалимге салып коет, мугалим окутуп атат мугалим. Эгерде мугалим урушуп кое турган болсо, тилдеп кое турган болсо, көрүп атабыз, барып, кыйкырып, бакырып, сотко чейин алып барып атат мугалимдерди. Статусун кандай кылып көтөрөбүз? Бизде эми мугалимдин колдоо боюнча төмөндөгү эле белгиленген иштер бар. Биринчи иретте аларда бүгүнкү күндө өлкө башчысында саясат ипотекалык мүмкүнчүлүк берүү бардыгына бирдей. Эгерде мугалимдер болсо, аларга дагы барам дегендерге дагы жеринде ошол мүмкүнчүлүктөрдү кароо. Экинчиден, баягы тармактык сыйлыктар жана ошондой эле өткөндө дагы биз киргизип атабыз. Толугу менен ушул мугалимдердин кадыр баркына шек келтиргендерге мыйзам чегинде чара көрүү боюнча атайын мыйзам өзгөртүүлөрүнө да биз колдоо көрсөтүп атабыз. Үчүнчүдөн, булардын өзүнүн финансылык колдоо максатында эгерде өзү билимин тастыктап аттестациядан жакшы өтсө, мындай 5000 сомдук айлык кошумча алуу жагы дагы бар. Бирок азыр биринчи жолу санариптик портфолио түзүп, алардын сабактарын баарын абдан жеңилдетип жасалма интеллекти бердик. Эми баланын өткөн сабагы менен ата эне тыгыз көрүп турат, кимиси кандай окутуп атканын. Бул мугалимге өтө чоң жеңилдиктери бар. Биз дагы карап жатабыз, стимул бериш үчүн айрыкча биринчи класста жанагы өзүнүн нормативинен ашып кеткен башталыш класстын окуучуларына мугалимдин ассистенттин киргизүү штаттарын ички ресурстарыбыздан карап атабыз. Жанагы мугалимдин жардамчысы катары. Анан жасалма интеллект мугалим жардамчысын киргиздик, бүт сабактарын баарын жасап берет. Бюрократиянын баарын азайтып, баягы текшерүү, жогору жактан директор үчүн, район үчүн, министрликтер үчүн текшерүүлөрдүн санын дээрлик кыскартып, биз азыр толугу менен мугалимдердин коомдогу баркын жогорулатыш үчүн бирге күрөшүбүз керек да. Себеби чын эле эң чоң жүктү билим берүү системасына берип койгон. 4 эле саат карайт, 6 саат карайт, 20-18 саат ата эненин колунда болот. Анан бирок ушул ата энелерге болгон таасир этүү чечимдерибиз жок эсе, чын эле жок эсе. Доктор Шашен, мен сизден бир нерсени суранайын. Сиз ушул нерсени аткарыңыз. Бул дагы ошол мугалимдердин кадыр баркына бир жакшы жардам болот деп ойлойм да. Бул эмне? Мына Бак Садыкович аким болгон, жакшы билет райондо. Райондогу районолор жана акимдер ушул мугалимдерди көчө шыпыртканды бир токтотсок. Качан токтотобуз ушуларды? Мисалы үчүн мейли жалпы ишембиликке чыксын. Мен ага макулмун. Бирок ушул ар жумасын эле тазалыкты караш керек деп эле мугалимдерди баягы окуучунун үйүнүн алдын шыпыртып эле мугалимдердин кадыр баркын төмөндөтүп атабыз да. Ошону бир сиз иреттебейсизби, токтоттурбайсызбы? Ушун президентке айтыңыз, ушу көчө шыпыртканды токтотойлу мугалим сабак берсин. Биз эң жакшы суроо бул боюнча бүтүндөй губернаторлорго жазганбыз кат, акимдерге. Убак мектептен билим берүү процессинен үзгүлтүккө учуртканга акысы да жок. Экинчиден, биз бүгүнкү күндө айрым региондордо өзүнүн полномочиясынан аша чыгып кеткен жергиликтүү өкүлдөр эгерде мугалим кызыл алтын сертификат бербесе, ортодон бербесе, аларды кызматтан кетирем деген да жери бар. Биз таптакыр алып салдык, алдын аттестатты да алып салдык. Бүгүн ушундай чечим, басым көрсөтүү рычагдарын баарын алдык, сүйүнүп атат. Үчүнчүдөн, ушул азыр күрөшүп атабыз сиз айткан маселе менен. Мугалимдер көчө шыпырбаш керек. Тем более жеке менчик камоктордон тегерегин ошол киреше тапкан ээлери өзү жыйнарсын. Бул унижение катары. Бар да, айылдарда тазалык бар, шаарларда бар, ушулар жасасын да. Өткөндө Кабминде дагы бул маселени көтөрдүк. Айрыкча сиздер айткан балдардын жанагы кылмыштуулугун жогорулашын бизден эле көрүп, биз деле системаны жазалап атпайбы? А жерде айыл өкмөтү эмне кылат? Биз районго айлык эле беребиз, толугу менен акимдин колунда. Акимдерди да чакырыш керек.
губернаторлорду да могу жерге чакырып туруп сураш керек, эмне иш жасап атасыз деп. Анткени аялдар комитети, жаштар комитети, жергиликтүү дин лидерлеринин баардыгы жана ошондой эле депутаттардын баардыгы ошол жергиликтүү деңгээлде коопсуздукту түзүү, балдарга сапаттуу билим берүүгө кандай ишмердүүлүктү жүргүзүп атат алар дагы. Бир аким кеттиби, бир айыл өкмөт кеттиби, ошол территориясында болгон окуя боюнча. Бүгүнкү күндө толугу менен гана мектеп мугалимдери жана директорлорду жазалап эле баса калып атабыз. Долур Шашена, дагы экинчи сунушум сизге. Көптөгөн мугалимдерибиз 20-30, кээбиркиси 35-40 жыл иштеген мугалимдер бар. Бир дагы сыйлык алып, бир дагы ушуларды бир көтөрмөлөгөн министр тарабынан бул жок эсе. Качан таанышы бар, жакшы кишиси бар, гана мугалимдер сыйлык алышат. Бир барак, аны бир ошолорду бир иреттеп ошону дагы аткарып койсоңуздар. Бул суроо боюнча дагы көңүлүңүзгө алсаңыз. Андан кийин Долур Шашена кече Эдил Жолдубаевич айтты, акча айлыгы көтөрүлдү деп, мугалимдердин деп. Эгерде мугалимдин айлыгы жогору болбосо, билим берүүдөгү сапат жакшырбайт эч качан. Бүгүнкү күндөгү алып аткан бүгүн директорлордун мектеп директорлорунун айлыгы 28 миңден 32 миңге чейин акча каражат алышат. Мугалимдер 17 миң, 18 миң алышат. Кечке мектепте жүрүшөт ошолор. Гимназия деген, мурун гимназия мектептери бар эле. Алардын акча каражаттары 15%га көбүрөөк айлык алчу эле. Гимназия жок бүгүнкү күндө, 15% дагы жок болуп калды. Эми STEM жанагы программасын өтүп билим берүүгө өтүп атасыздар. Анын айлыгы кандай болот? Бүгүнкү күндө ошолордун айлыгы кошулабы, кошулбайбы? Болбойбу алар менен? Ошол боюнча дагы бир көңүлгө алып, бүгүнкү күнү Кундуз Кошалиевич, ушул мен айткан азыр жанагы аким, губернаторлорго биздин бүгүнкү чечимге кошолу. Мугалимдерди мындай себепсиз эле тазалыкка, көчө шыбыртканын токтотсун. Мугалим сабак берсин. Андан кийин ушул акча каражатын, айлыгын көтөрүү боюнча дагы бүгүнкү чечимге мен сунуш кылам, киргизип коелу. Жок койсоңуз, айлык боюнча. Чоң рахмат. Айлыктары боюнча бул азыр күн тартибиндеги маселе. Азыр мугалимдердин ишмердүүлүгүнүн натыйжасында акы төлөө системасын өркүндөтүүнүн алдында турабыз. Канчалык балдардын билими сапаты жогорулаган сайын мугалимдики дагы айлыгын өзү таап, балким 13 айлыкка чейин кетирүү маселесин карап жатабыз. Бул боюнча азыр жакында команда толугу менен иштей баштайт. Биз сизди толугу менен колдойбуз.